Саламатсыздарбы? Бүгүнкү сабагыбызда мультиуроктон тест түзүүнү үйрөнөбүз. Ал үчүн биз Google Chrome'ду ачып алабыз. Бул жерге мультиурок деп жазып алабыз. Мультиурок регистрация дейбиз. Бул жерде мультиурок регистрацияга кирели. Мен регистрация болгон үчүн бул жерде менин аты жөнүм жазылып, менин сайтым ачылып калды. Сиздердики болсо бул жактан регистрация деп чыгат, ал жерди бассаңар логин, пароль сурайт. Мына ушул жерди толтуруп коюшуңуздар керек. Логинди бул жерден Google Chrome'дун биринчи бетинен ачканда оң жак бурчунан силердин атыңардын башкы тамгасы чыгат. Мисалы меники А деп чыгып атат. Мына ушул жерди бассаңар, мына бул жерде логиниңер бар. Мына ушуну жазып коесуңар. Анан паролду өзүңөр эстеп, паролуңарды кандай сактадыңар эле, ошону жазып регистрация кылып аласыңар. Анан мына ушундай болуп ачылат. Эми могул жерде тесты деп турат. Ушул жерди басабыз дагы тест түзө баштайбыз. Мына менин түзгөн тесттерим астына жайгашкан. Азырдагы жазган тестибиз, түзгөн тестибиз ушул жерге жайгаша берет. Бул жерге добавить тест дейбиз. Название дейт. Биз кайсы темада түзүп атканыбызды жазып койсок болот. Мисалы мен кыргыз тили боюнча жазайын. Сөз айкаштарынын байланышуу жолдору. Жолдору дейин. Описанияга кыргыз тили 8-класс деп коеюн. Выберите категорию дейт. Биз бул жерден предметибизди тандап алышыбыз керек. Бул жерде кыргыз тилдикин родной язык и литература деген тандап коебуз. Ким кайсы предметтен болсо ошону карап белгилейсиңер. Выберите класс дейт. 8-класс деп белгилейм. Настройки теста дегенде обычный, анан случайный деп турат. Мына ошол жерден обычныйды тандасак бардык окуучуларга бирдей суроолору жана варианттары бирдей келет. Ал эми случайныйга келсек, варианттары ар кандай, ар бир окуучуга ар кандай келип калат. Обычный боюнча кала берсин. Ограничение времени дегенге вакыт бербей дагы койсок болот. Вакыт берип, бул төрт бурчтукка галочка коюп койсок болот. Жана биз бул жерге вакытты өзүбүз белгилеп коебуз. Мисалы 10 минутта деп коеюн. Эми сохранить тест дейбиз. Бул бет ачылат. Эми суроолорду бул жакка жазышыбыз керек. Биринчи сурообуз. Мисалы биз келдик. Байланышуу жолун аныкта. Деп коелу дагы биз келдик деген сүйлөмүбүздү курсив кылып койсок болот. Мына эми бул жерден жоопторун жаза баштайбыз. Ээрчишүү байланышы, башкаруу байланышы, ыкташуу байланышы, добавить вариант дейбиз, таандык байланыш. Эми биз бул жерден туура жообун белгилеп коюшубуз керек. Бул жерге галочка коюп коебуз. Сохранить вопрос дейбиз. Добавить вопрос дейбиз дагы экинчи суроону жазабыз.
Экинчи, ыркташуу байланышындагы сөз айкашын тапкыла дейли. Ыркташуу байланышындагы сөз айкашын тапкыла. Тапкыла дейли дагы, эми жоопторун жазабыз. Эне мээрими дейин. Экинчисине курч бычак дейин. Андан кийинкисине мектепке баруу. Добавить вариант дейбиз. Дагы бир варианттын кошолу. Тапшырманы аткаруу. Эми бул жерден дагы биз туура жообун белгилеп коюшубуз керек. Бул жерде туура жообу курч бычак белгилеп койдук. Сохранить вопрос дейбиз. Кайрадан үчүнчү суроого барабыз. Добавить вопрос. Үчүнчү. Күн нуру бардык жерге тегиз тарады дейли сүйлөмүбүздү. Бул сүйлөмүбүздү азыркыдай эле курсив кылып коелу. Эми сурообузду жазабыз. Таандык байланыштагы сөз айкашын тапкыла. Сурообузду жазып алдык. Эми жоопторун варианттары менен жазып чыгалы. Күн нуру бардык жерге тегиз тарады. Добавить вариант дейбиз. Таандык байланыш. Таандык байланыштагы сөз айкашы жок деп коелу. Бул жерден дагы туура вариантын тандап алабыз. Күн нуру. Сохранить вопрос дейбиз. Мына ошентип биз 3 суроодон турган тест жазып алдык. Эми бул жерди жабабыз. Кайра башкы бетке келсек, мына биз жазган сөз айкаштарынын байланышуу жолдору деген тестибиз чыкты. Бул жерден раздать тест дегенди бассак, мына бул ссылка чыгат. Муну белгилеп алып, мыштын оң жагын басып, копировать деп алып, анан WhatsApp группага алып барып койсок, кетирсек группабызга, ушул тест аларга түшөт. Анан иштеп башташат. Результаты дегенден карайлы. Мына бул жерге окуучулардын канчада иштеди, кайсы окуучу классы, ушунун баарын толтурушат. Бул жерге бизге чыгып турат. Редактировать. Бул жерден кайра оңдоо киргизсек болот тестибизге, же кошумчаласак болот. Показать на моем сайте. Бул жерге биз сайтыбызда көрүнүп тургандай кылып басып койдук. Башка киргендер биздин сайтка, менин сайтыма бул жерде менин тесттеримди көрүп тура алат. Мына ушинтип окуучулардан тест алып, кайра жообун дароо эле ушул жерден көрүп турсак болот.